негизи баягы билесиздер, бул ковид болуп баягы коронавирустун тарап кетиши чоң мындай таасир этип дүйнөлүк экономикага. Ошол нефть өндүргөн, бензин өндүргөн өлкөлөр аябай катуу мындай катаал заманга келишти. Анткени нефттин баасы аябай арзандады. Нефтте бензинди керектөө азайды. Ошонун эсебинен алардын кирешеси да азайды да, кескин. Кирешесинин азайганын себеби бул негизи баягы ошол билесиздер, локдаундар болуп кетти. Мындай товар көп алып барылган жок. Жалпы логистика иштесе дагы негизи баягы туризм, эл аралык туризм токтоп, самолеттор учпай, машиналерде айдоолор жана саякаттар азайды да. Ошол себебинен мындай нефти керектүү, бензинди керектүү аз болуп калды. Демек бул өлкөлөр баягы өз баягы таасир кыла турган аймактарга алар албетте ушу нефтин баягы албай калган кирешелерин толуктош үчүн баасын көтөргөнгө аракет кылып жатышат дүйнө боюнча. Мен ойлойм, биз да ушундай абалдабыз. Биз деген нефть өндүргөн өлкөлөрдүн көз карандыбыз. Өзүбүздө нефть чыкпайт, өзүбүздө бензин чыкпайт. Албетте ошон үчүн ушундай эреже жасалып атат. Эң негизги бул экономикалык кызыкчылыктар менен да. Ага башка экономикалык кызыкчылыктардан тышкары башка эч кандай себеп жок. Ошон үчүн биз деген баягы бир четинен айтып атат, баягы ар бир чоң шаардагы болгон смог, түтүн, анын 40% бул бензин, баягы бензин менен жүргөн автомобилдердин эсебинен толукталат деп. 20%га чейин мисалы үчүн ТЭЦ десе биздин шаарыбызда, дагы 40% бул баягы жеке сектор, частный сектор деп айтылат да. Ошонун баарын эске алып, мисалы үчүн бизде улуттук бизнес ассоциацияларынын альянсы чогулуп, ушул биздин секретариатыбыз, биз өзүбүз мыйзам долбоор иштеп чыктык. Ал мыйзам долбоор боюнча электротранспортко инфраструктура куруу шарттарын түзүш керек да өлкөдө. Ошондо бизде эки маселе чечилет. Бул смог маселеси чечилет. Анткени машиналердин баягы бензинде жүргөн машиналар азайса, албетте смогтун 40-30% азайып калат да. Кошумча баягы ушундай бензинге, нефтке баанын өсүшү бизге таасир этпей калат. Анткени ошондо электротранспорт менен жүргөндө энергияны алыш, бул энергияга көбүнчө карап калабыз да. ГЭСтерге, кичи ГЭСтерди куруп калабыз, күн батареяларын колдонуп калабыз. Ошон үчүн мен айтар элем, мүмкүн ушундай сыяктуу электротранспортду өндүрүүчү, инфраструктураны түзүүчү мыйзам долбоорун кабыл алыш керек да. Биз жакында ошол мыйзам долбоорду өкмөткө беребиз, жогорку кеңешке беребиз. Аяктан ошол долбоорду алып кетишсе жана жылдырышса, мен ойлойм, Кыргызстанда ошол электротранспортту колдонуу, инфраструктураны түзүүгө убакыт келип калды. Мен билбейм, августка баягы баалар өсүп кетет дейт, бензинге. Августка чейин үлгүрөбүзбү, баарыбыз өлкөбүз, бул деген акча да кантсе да ошол электротранспортко кескин колдонууга өтөбүзбү, өтпөйбүзбү? Анткени бул деген электротранспорт мурунку жылдары аябай кымбат нерсе болчу. Бирок азыркы акыркы жылдары ушул Кытайды алсак, аякта Dongfeng деген, Dongfeng X деген машиналар чыгып атышат. Алардын баасы бүгүнкү биз күнүмдүк сатып алып колдонуучу бензин менен жүрүүчү машиналардын баасына теңелип калды. Акыркы жылдары балким ушул биз деген ал машиналарды ала баштайбыз да. Бирок шарт түзмөйүнчө болбойт да. Негизи эгерде ушул баалар августта ушундай 7-14 сомго чейин чыгып кетсе, бул деген 20-30% бүт баары кымбаттайт да. Анткени бүт баары ушул нефтке көз каранды, тамак аш өстүрүү, албетте ошол тамак аштарды талаалардан шаарга алып келүү, кайра иштетүү, даяр продукцияны ташуу дүкөндөргө баары кымбаттайт. Бул деген бүт товарларга кымбаттоого алып келет да. Ошол эле 7-14% бүт ар кайсы товарлар, нан бүт баары кымбаттайт да. Ошон үчүн ушундай нерселер болбош үчүн балким бизге ошол Кытайды туурап, Кытайды 2025-жылы толук мындай бензин менен жүргөн машиналарга тыюу салат. Баары электр мотор менен жүрүшүп калышат. Ошондо биз да жол менен басып өтүшүбүз керек го. Эмесе мынтип баягы нефть чыгарган өлкөлөр нефттин баасын, бензиндин баасын жогорулата берсе, биз такыр экономикалык кризистен башыбыз чыкпай калат да. Сапаты бирдей, баягыда бир мындай
энтузиасттар деп коелу, алар эксперименттер жасашты. Ар кайсы маркадагы бензин 92, 95, 96-ларды карап, Евро 5-терди карап, карашса баары тең 92, 95-тери, 90 Евро 5-тери, анын ичинде аралашмалар бар да. Ошол менен эле айырмаланат. Баары тең 92 же 80ге барабар экен да бензиндин баары. Демек, бул деле баягы эч кандай арма болуп кетпеши мүмкүн да. Бир гана аралашмаларды кошуп эле ошол эле 92-чи бензинди 2 эсе кымбат сатышат. Смогтун көлөмүн азыр көрүп атасыздар. Мен билбейм, ошол жазга жакын канча киши ооруйт ошол өпкө оорулары менен. Смогту карап атасыздар, ошонун жарымы кетсе бир этело жеңил болот да элге. Анан эгерде ошол бизде эмне үчүн электротранспорт өнүкпөй атат? Арзандады, ооба, өндүрүп атышат дүйнө жүзүндө. Бирок бизде өнүкпөй атат, анткени кайыкка барып зарядка кыласыз, кайдан барып моторду оңдойсуз же батареяны алмаштырасыз. Ал нерсени түзүш керек да, ал нерсени түзүш үчүн атайын шарттар керек. Ал атайын шарттар мыйзамда каралса, мен ойлойм баягы бул деген ишкерлерге жакшы белги болот да. Ишкерлер ошол станция, зарядный станциялар жасап, техобслуживание станциялар жасап, техникалык телестанциялар ошол инфраструктураны түзсө, инфраструктурага кызыгып, эл деле өзүнүн эски машиналарын алмаштырып, акырындап электротранспортко келе баштайт.